Assalamu алейкум, урматтуу кадырман телекөрүүчүлөр. Кайрадан эле мен айылым көрсөтүүсү. Бүгүн биз Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Сабай айыл өкмөтүнүн Сабай айылына келип отурабыз. Айылдын жашоосун, турмуш тиричилигин бүгүнкү күндө эмне менен алек болуп атат? Сиздер менен биргеликте кенен маалымат алганга аракет кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Кызыктын баары алда. Таң эрте сатып алды абага келип калдым. Ошол Сабай айылын тарых таржымалын билүү үчүн аксакалдан сурап, андан кийин айыл кыдырайын деп чечтим. Аба, ушул Сабай айылын тарых таржымалын деги эле элдин жашоосу тууралуу айтып бербейсизби? Макул. Сабай эң байыркы айылдардан. Бул жерде биздин ата бабаларыбыз ушул жерде жашап өткөн. Бул жерлер бир убакта камыш менен кумай баскан ушундай чытырман жерлер болгон экен. Чөбөрү менен түлкүнүн мекени болгон деп калышат ата бабаларыбыз. Булардын ичинен жаңгыз аяк жолдор менен жүргөнбүз деп. Анан ушуну биздин ата бабаларыбыздын ушу жүздөгөн жылдар пешенетер төккөн терлеринин натыйжасында ушулар жакшы жер болуп 1940-жылы бу Кампироват менен азыркы Өзбекстан Кампироват суу сактагычында плотина курулган. Сабай каналы курулган 36-жылы. Кол эмгектери менен бу жерлерге суу чыгарып, өздөштүрүлүп, ата бабаларыбыздын эмгектери теккен төрлөрүнүн немесинде ушул айыл жылдан жылга көрктөнүп, бул жерде элдин көпчүлүгү дыйканчылык менен, мал чарбасы менен жашашат. Жаштар көбү эмиграцияда, тышкы эмиграцияда, ички эмиграцияда аз бизден. Тышкы Россия, алды Америкада, Европаларда жүргөн балдарыбыз бар. Аба, анан бул айылда ушул кыргыздын кайсы урусундагы уулдар отурташып келет. Анан бул жерде дагы башка улуттун дагы өкүлдөрү жашайт деп атат, Бул жерде кыргыздардан башка өзбектер бар, уйгурлар бар, татарлар бар, анча-мынча. Бир кишиде биримдүү жашап турабыз. Бул жерде негизинен 5-6 уруу бар. 5-6 чоң уруу бар. Калчуулу деген уруу, Шерик деген уруу бар, Атабак деген уруу бар, Жээнбай уулу деген уруу бар, Мурат уулу деген уруулар бар. Негизги уруулар. Анан калган майда уруулар бар. Элдин жашоосу Кудайга шүгүр. Ошо өзүңүз айткандай ошо айыл күндөн күнгө өсүүдө, өнүгүүдө, элдин жашоо шарты бир топ жакшы жакка өзгөрүп калды деп атасыз. Кудайга шүгүр. Мындан жазбасын айыл. Кудайга шүгүр. Рахмат уулум. Бар болуңуз. Бир айылды кыдырып чыгалы эми жүрүңүз. Садык, Сабай айылынын статистикасына басым жасап кетпейсизби? Канча кожолук жашайт, канча калк? Биздин Сабай айылында кожолуктун саны 680 кожолук бар. Калктын саны 3934 калкыбыз бар. Немен тиричилик өткөрүшөт эми? Бизде көбүнчө басым жасаганы ушу дыйканчылык менен алектенишет. Дыйканчылык, мал чарба. Мал чарбасы, дыйканчылыгы ошолор менен көбүнчө алектенет элибиз. Мамлекеттен, айыл өкмөттөн, жергиликтүү бюджеттен деги эле ушул айылга кандай бир алгылыктуу иштер жасалып атат бүгүнкү күндө? Айыл өкмөтүбүздөн биздин айылга эле эмес, бардык эле айылдарда жакшы иштер жасалып келатат 2-3 жылдан бери. Биздин айылда мына 19-жылы 600 метр мына Топчубаев көчөсүнө асфальт басылды. 20-жылы наркы бетибизге 650 метр Атакулов көчөсүнө асфальт басылган, төшөлгөн. Мектебибиздин үстүн крышасын жаап бердик быйылкы жылы. 650 миң акча бөлүндү. Мына жерде медпункт ФАП бар бизде. ГИСП бар. ГИСПибиздин крышасын да алмаштырып берди. Алдыда кандай бир иш пландар аткарайлы деп турасыздар да, айылга кандай бир калкты бир жакшы жактан тейлейли деген таризде. Эми бизде жеке ишкерлер көп болсо деген оюбуз бар. Жеке ишкерлерди колдоп, ушу жеке ишкерлерге
шарт түзүп берсек, ушул жаштарыбыз иш менен көбүрөөк алек болот эле деген оюбуз бар. Садыга ушул Сабай айылында чечилбей келген кандай көйгөй бар бүгүнкү күндөчү? Эң глобалдуу деген. Биздин айылда чечилбей келген азырынча көйгөй деле жок. Биздин эми көйгөйүбүз ушул жерде бир жаштарыбыз өзү неме инициатива көтөрүп спорт зал курабыз деп атат. Баягындай спорт площадка футболный. Ошол немебиз ишке ашса дагы Кичи футбол аянтчасынбы? Кичи футбол аянтчасын өздөрү элдин немесинен курабыз деген максаттары бар. Эми канчалык деңгээлде ишке ашат азырынча белгисиз. Айыл өкмөттөн жардам болобу ага? Айыл өкмөт дагы колдоп жардам беребиз деп атат. Мына бизге 22-жылга иш планда ушул дагы каралат. Кудай кааласа биз депутаттарыбызга айтсак, ушул дагы карап бергиле деген оюбуз бар. Абдан жакшы. Бали, азаматтар, айылдарда эми көйгөй жок болсо, демек айыл өнүгүүгө багытталган деп. Кудай кааласа ошондой деп ишенебиз. Жанышке, азыр эмне жумуш кылып атасыз? Азыр bir клиенттин кухонный гарнитуру бар эле. Ошону жасап бүгүн алып барып эшиктерин коюп, мына эшиктерин даярдап атам азыр. Алдыңкы өзүнүн айтуусу боюнча өзүнүн расцветкасы, өзү каалаган расцветкадан жасап, азыр мына ручкаларын койсом, алып барып ошол жерге баргандан кийин коюп берем, алып барып. Туткаларын коюшуңуз керек. Туткаларын койсом, буларды коюп берем. Өзүнүн айтуусу боюнча бул клиенттин айтуусунда моорекиндей кухня болуш керек. Кухонный гарнитур. Үстү кофейный цветте, асты серый цвет деп коет. Мына жерде газ плита турат, бул жерде холодильник турат. Адамдын өзүнүн үй шартына карап, ошол жерде каерде холодильник турат, каерде газ плитасы турат, электроплитасы турат, каерге умывальник коюлуш керек. Өзүнүн айтуусуна карап туруп, мындай эскизин түзөм. Жаншага бул буйртманы ушул айылдан эле алып, ушул айылга эле жасап бересизби? Жок, мен сатууга чыгарбайм да. Негизинен сатууга чыгарбайм. Биринекин көрүп, коңшусу көрөт, тууганы көрөт, ошентип ким жасады, кандай жасады, көрөт, сапатына көрүп туруп, өздөрү анан мен телефон аркылуу менен байланышып чакырышат, үйдүн обстановкасын карашат. Бу жерде негизинен дизайнга көп көңүл буруш керек да. Мисалга азыркы заманбап үйлөргө заманбап фурнитурлардан коюш керек. Илгерки немелерде карабастан. Чтобы башка мамлекеттердин немесинен биз артта калбашыбыз керек да. Ошону клиенттерге туура түшүндүрөм. Мындай кыгыла деп. Мисалы, мына эле шарнир деп коебуз, кыргызчасы ашмаш деп коебу, ушундай дейли. Булар акырында өзү бекиле окшоп тарс этип жаап кетпесин, акырын өзү жабат. Өзү жаап коет. Бул жеринде жанагы ичинде вакуумный насосу бар бул жерде. Аба менен экен да? Ооба. Фурнитура саткан жерге апарып көрсөтүп, кандайынан тандайсыз, мында болот, мына ушунча жол ачылып жабылат, мыналар ушунча жол ачылып жабылат. Эскиле бар эле, эски жапсаң да тарс этип үнү чыгып не болчу эле. Буларды кандай болбойт? Акырын барып өзү жабат. Койсоң, акырын өзү жаап коет. Акырын өзү жаап коет. Ошондо баасы канча болуп калат? Баары бүтүшү. Бунун баасы негизинен общий материалдар эстеп чыкканда бунун стоимосу чыгат да. Чыккандан кийин ошону мен процент алам. Иштин татаалдыгына карап 35%тен 50%ке чейин менин услугам болот да, эмгек акым болот. Анын ичинде бүт барыш, доставка, установка. Канчага бүтөт ошондо? Бул жанагы материалдары барып орнотуп беришиңиз канча сомго баалайсыз ушуну? Бул 97 миңге бүттү. Бул двухъярусный деп коет, үстүндө дагы 2 этажда, 2 кабат. Мындай немеси. Көбүнчө бир кабат кылдырышат, бир ярус кылдырат. Бул тиги потолокко чейин болуп 15 миң, 18 миң, 25 миңге чейин жетиши мүмкүн. Буларды фурнитурларды кандай фурнитурлар коюшта мисалы. Мисалы мына ручка 100 сом турса, кээ бир ручкалар бар, оригинал ручка, Полшанын ручкалары 500 дүн айланасында турат да. Алардан кое турган болсоң, анда бунун өздүк наркыда
көтөрүлүп кетет. Демек, могу материалдардын, бул туткалардын, жана мына ашык-машыктардын баасына карап дагы баасы жогорулап, төмөндөп турат. Сөзсүз түрдө, сөзсүз түрдө. Жакшы. Жаншеге, бали, Азамат, чакан эле жерде жакшы иш. Рахмат. Силерде келгениңиздер үчүн чоң рахмат, рахмат. Эми жүрүңүздөр. Куту үйдөн кур чыкпа дейт. Отуруп, чайлашып, сүйлөшүп, бакылдашып, отуруп барасыңар эмчи. Сабай айылында Зура эжекебиз мына ушундай чакан цех ачыптыр. Сурап көрөлү, идея каяктан келди эжеке? Бул идея өзүм жеке ишкер болуп, 10 жылдай жеке ишкер болуп иштедим. Анан мындай ушундай кичи ишканаларга, мына секторге барып, заказ берип, тиктиргизип, ошолорду алып барып сатып жүрүп, анан өзүмдө ушул базарда турчумун. Анан өзүмдө ушул идея пайда болду. Өзүм ачсам болот го депчи. Анан өзүм мынтип аракет кылып ачтым. Азыр биздин мына кону коңшуларыбыз ушул айылдагы эле Сабай айылынан эле келип иштешип атат. Мынтип жаш келиндер балдарын таштап, мигрант болуп кетишип атат. Азыр мына жерде баягы өздөрүнө жакшы иштейт. Количествосуна карап төлөйбүз бизчи. Могу кичинекей балдарга шымдар тигилет окшойт, Азыр ушулар тигилип атат. Жемпер тигилет, еще халаттар тигилет, безрукавкалар тигилет. Биз сатуу боюнча мыналар 130-120 сом. Анан мындай чоң кичинесине карайт, баягы материалдын чоңурагы акча болуп кетет. Материал көбүрөөк келсе, мындай кымбатыраак болуп калганда, мындай кичине кымбат болот. Анан мындай кичинекелер 130-120 бааланат. Буну кайсыл жакка чейин өткөрүп атасыздар да? Кара суу базарына эле? Кара суу базарына еще 5-6 клиентибиз бар. Алардын заказы боюнча тигебиз. Алар эмне кааласа ошону тигип бергенге аракет кылабыз. Жакшы, Зуречке, Азамат, азыр жумушчуларыңыздан да бир сурап көрөйүн, Иштер кандай болуп атат? Ооба, сураңыз. Саламатсызбы эжеке? Саламатчылык, кандай? Жакшысызбы? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Эмне тигип атасыз? Шымдардын пайчаларыны, халаттарды бардыгын тигип атабыз. Жакшы. Эжеке, ошондо бир айда канча акча таап каласыз да? Бир айда примерно ошо 20 000, алдыга келсек 30 000, болбосо 20 000ден таап турабыз. Халат тигебиз, шымдар тигебиз, кичинераак, жеңилирээк болсо 100дөн тигип беребиз. Халатты 20дан 30дан тигип турабыз. Иштесе болуп атат, тиричиликке жетип атат. Жакшы. Абдан жакшы. Ишиңизге тоскоол болбойм, кылыңыз. Дагы эжекелерден сурап көрөйүн мен бул жактагы. Азыр сиз эмне жумушун кылып атасыз? Бул менимче башкача машина окшойт, Аверло бул. Бул аверло, детский шым тигип атабыз, аверлодо. Ошо. Сиздерде бул жерде азыр могу тигүүчү машиналардын бүт баардыгы эле барбы? Кандай жетиштүүбү? Баардыгы деле бар. Прямой строчка бар, аверло бар, пятинитка бар, распашалка бар. Баардыгы бар. Демек, шарттардын баары эле жетиштүү экен да? Жетиштүү, Кудайга шүкүр, жетиштүү. Саламатсызбы эжеке? Саламатчылык, кандайсыңар? Азыр сиз менимче жемпер тигип атат окшойсуз, же? Шым. Бул кичинекей наристелерге окшойт, Ооба. Бир күндө канча шым тигесиз? Мен азыр жаңы үйрөнчүкмүн. Азыр бир 20-30ду тигип атам да. Үйрөнүп калдыңызбы жакшы эле? Ооба, үйрөнүп калдым. Бул жерде жумуштун оорчулугу жок да эми? Жок, оорчулугу жок. Үйдө деле тирилигибиз бүтө берет. Бул жакта деле сонун иштерди алып кетип атабыз. Кудайга шүгүр. Анан бул жерде жанагы жалаң айымдар да анан өзүңүздөрчө кээде тамашалашып, ушакташып, анан ырдап да коесуздарбы? Ооба да, аябай неме ырдагандар ырдашат. Кимиңиздер ырчы, ырдап бербейсиздерби? Ырдап. Өзүңүз ырдап бериң анда. Мен. Майлем колдон келишинче. Жүзүмдү айдың жел аймалап, жүрөктө кусалык айланат.
Анан унутуп калам да ошентип. Колдон келишинче. Андан соң эжекебиз 2 сап ыргырдап берди. Чындыгында апалар өздөрүнчө отуруп алып бул жерде эжекелерибиз ырдаганча, тамашалашып сүйлөгөнчө чындыгында эжекебиз жана баса белгилеп айтып кетти. Чет өлкөгө сыртка миграциянын агымын ооздуктоо үчүн сөзсүз түрдө айыл жерлеринде мына ушундай шарттар түзүлсө, айылдагы ушул инициатива көтөргөн жарандарыбыз мына ушундай апаларыбызга деги эле балким жарандарыбызга ушундай шарт түзүп берсе, бул деген чоң мүмкүнчүлүк, чоң жумуш десек болот. Өзгөчө үй бүлөгө туш келип калдым. Бул жерде 5 бир тууган ага инилерге кезип калдым. Булар ошол жана өзүбүздүн кыргыздын жанагы улагы деп коебуз. Ошол улак чабышат. Жана 5ке 5 дегенде бир үй бүлөдөн 5 барабар чыгышат экен. Чындыгында бул да өзгөчө. Азыр артыбызда көрүп атасыздар, аттар турат. Эрин сага ушул аттар жөнүндө айтып кетсеңиз, кантип таптайсыздар? Анан менимче ар башка породадагы аттар экен, ар башка порода. Бул Ганновер немецкий, торкашка. Бул 5 жаш. Бул өзүбүздүн кара байыр, акжал. Өзүбүздүн местный жылкы, өзүмдүн атым баласы. Быйыл буйруса жазда 5 жаш болот. Бул Беларус, бул буйруса бул да 5 жаш болот. Азыр 4 жашта. Былтыр быйыл жаңы үйрөтүлүп келатат. Бул дагы жаңы үйрөнчүк, акжал. Чыңгыз инимдин аты. Бул ушул ат жаңы ат. Анан бул дагы биздин местный кара байыр. Короодо турган, Короодо турган, тоодон келген. Бул эки чоң ат өзүнүн позициясын аткарат, защитаны карайт. Бул азыр биз аламанда жалаң эле чоң аттар болуп кеткендиктен ошого чоң ат кылдык. Эми чубак айткандай биз же хоккей ойной албасак, же футбол ойной албасак, ушу нукура кыргыздын улагы менен ата бабаларыбыз чабып келген улакты чабып келе атабыз. Чоң атам улакчы болгон, Шарип бай деп. Андан кийин өзүмдүн атам Сатар деп. Атам да улакчы болгон. Биз 5 уулбуз. 5-өңүз тең улак. Менен чоң Азамат, анан мен, анан Чыңгыз, Илгиз, Манас. 5-өбүз тең чабабыз. Бир туугандар 5-өңүздөр ойногондо сиз кайсы коргонуучуда же чабуулдасызбы? Мен основной защита. Коргонунда, Мен айландырам. Айлантканда ушу Чыңгыздан кичинебиз Илгиз бар. Азыр аппендис болуп калып больницада. Ал жерден алат. Чыңгыз экөөбүз защитаны карайбыз. Манас бар дагы кичинебиз. Чоңубуз Россияда болгон үчүн ол азыраак катышат. Эми сага сыйлыктар боюнча айтпайсызбы? Кандай сорундарга жетиштиңиздер? Сыйлыктар эми алды автоунаа, алтын куур, төө, тайлар, жандыктар эми эсеби жок десек болот. Аллага шүгүр, жаман эмес. Мына атыңызды көрөлүчү, бул кайсы породадагы дедиңиз? Ошондо биздин өзүбүздүн местный кара байыр, бул мен өзүмдүн атым бар эле. Күрөн кашкат, ошонун баласы бул. Акжал деп коюп кетсиңиз. Акжал, бул ушул жаңы тарбияланып келатат. Чыңгыз тарбия кылат буну. Бунуңузчу, бунуңуз дагы бийик экен бул, Бул дагы буйруса защитага чыгат, жаңы ат. Жаңы алдык. Жаңы алдыңыздарбы? Жаңы келди, мына 1 ай болуп калды. Тарбия кылып атабыз, үйрөтүп атабыз. Каяктан келди ошондо? Ушу Ганновер паспорт менен келди, немистердин аты экен го. Бишкектен келди да. Бишкектен, Германиядан келиптир демек, Германский. Ганновер деди да. Азыр эми жанагы аттын баалары сынына карап эле миллионду чапчыган, миллиондон ашыктагы аттар болуп атат. Негизи баалары жашыруун болсо деле канча сомдук аттарды эми сатып алганыңызда канча калгансыз дегендей? Бул өзүмдүн бээм баласы. Кара байыр.
Bunu былтыр алгам, досуман алгам. Мага 10 000 долларга түшкөн. Bunu быйыл алдым. 500 000 алдык. Жаңы алдык. Жаңы үйрөтүп атабыз. Наркы карабайырды 400 000 тодан алып келгенбиз былтыр. Ол алган автоуналары, жандыктардын эсеби жок алатын. Ол өз туасанар жагынан кыйнат. Кызыл судан көкөндө абам баласынан алгам. Азыркы учурда айгырга коюп атам. Эми бул аттарды биз основной алып сатыш максат эмес, аргындаштырып атабыз. Таза кандуу мына Европанын жылкыларын алып келип, өзүбүздүн кара байыр местный бийлерге коюп, урук чыгарып атабыз. Азыр быйыл буйрса мынаны коелу деген, мына ушу буну 5 жылдыз деп коебуз, ушуну коебуз деп турабыз. Ошо кара байыр деп калдыңыз, бир көрөлү, элдерге дагы кызык болуп калды. Баягы айтып атасыз, сорундардын эсеби жок. Алып чыксаңыз. Көрбөйлү, жанынан. Бул ат азыр үйүрдөн келип, кичине баягы көбүрөөк бээге коюп койдук эле. Ошого жүдөп калган үчүн мына сыртка алып чыкпадык эле. Улакка жакшы неме болот окшойт, Улактын аты жакшы ат. Азыр дем алышта экен да. Пенсияда дегенде легендарлуу карат болгон бул дагы. Бул өзүбүздүн эле кара байырдан да, Ошо Кызыл судан чыккан өзүбүздүн кара байыр местный жылкы. Буну абам пыштысында 400 000 алган эле. Алып өзү дагы үйрө коюп урук алды. Биздин шартка көнүшү кандай экен? Мисалы толук аймактарда жүрүшү дегендей. Биздин шартка көнүшү бир тайынан алып келсең көнөт экен. Мына Беларус тайынан келген үчүн бизге көнүшү оңой. Мына гана бир ат болгондо келген үчүн сал мындай ыңгайсыз болуп атат. Булар кара байырлар өздөрү билет каерде басышты, каерден өтүштү. Европанын аттары көбүрөөк бизге келип кыйналган себеби өйдө ылдыйда, жантак жерлерде, улакта токтоп калат. Булар жаныбарлар токтобойт. Байлап коерсуң сен. Али, азаматсыздар, сизге тойду жыйнап алыптар. Буюрса жемди да камдап алсаңыздар керек. Кыштын камын жазда көрдөп, жазда той жыябыз. Жакшы. Али. Эмне дейсиз, ушу алдыда болуп аткан улактарда ийгиликтерди каалайбыз? Рахмат. Чоң-чоң сорундарга, байгелерге жетише бериңиздер. Биз болсо баралы эми. Атайын келипсиңер, ток берейин, мингилейин. Мейли, бола берет. Атты көрүп, атты минбей кетип десек да болбойт. Немен токуң? Ат минип жүргөн окшойсуң сен да. Нарака түздө кал, бир тарт. Нарака бир түздө кал. Бел бош экен. Чындыгында кыргыз болгондон кийин атты көргөндө мына ушинтип мингин келбей койбойт. Бул жакта 5-1 тууган бүгүнкү күндө ушул кыргыздын улуттук оюну көкбөрүнү чабып жүрүшөт экен. Албетте буларга ийгилик каалайм. Мен болсо мына ушул атты минип алып бир айыл кыдырып чыксамбы деп ойлонуп турам эми. Аябай жакшы ат экен. Ушу кеттик анда. Кайтасыздар? Айылда ат бастырып. Мен да ушу ат менен бир айыл кыдырып чыксам деп. Айылдагы эринесе экен атын алып алдым. Жо, минип турган эле. Неречке азыр эмне тигип атасыз? Азыркы учурда биз кыздардын себин тигип атабыз. Заказга кыздардын себин мынтип даярдап алып жөнөтүп атабыз.
сандык ачмайына чейин заказ алганбыз. Ошолорду толугу менен азыр бүтүрүп атабыз. Бул эме ушул Сабай айылынан эле буйрутма келет да эме? Сабай айылынан көбүнчө ооба эмеден интернетке дагы эме берип койгонбуз өзүбүздүн немебизге. Аны ошол жерден тааныштар менен эмелерден келип турат. Азыр ошо тааныштар аркылуу алган заказды ушу мына Кудай кааласа эртең ушу Россияга салабыз. Булар чет өлкөгө кетеби? Россиядан кыздар эме кылышкан, заказ беришкен, ошого кетет булар. Бул жерде канчаңыздар иштейсиздер? Бул эми үйдө эле чакан кылып уюштуруп алыпсыздар да, э? Ооба, үйдө эле чакан. Биз ушинтип төшөктөрдү мындай даярдаганыбызда бизге эмеси менен кошо келет, пахта салып, бардыгын даяр кылып бергиле дейт. Ушул күндө бизде 6 кыз иштейт. 4 кыз эме менен иштейт. Пахта салып, журкандардын бардыгын кабып, даяр кылып жийип беребиз, үйлөрүнө апарып жийип беребиз. 4 бул жакта пахта салып, ошо кабык менен даяр эме алектенишет. Бул жакта мен өзүм анан 2 кыз менен бул жерде кыркабыз, лазерде мынтип чыгарып бастырып беребиз, даярдап, анан бул жака зигзагдан басып, анан даяргап, буяк жака отурабыз. Муну бул эме бул жөлөңүч да эме? Ооба, бул жөлөңүчү. Могу оймолорун өзүңүз чыгарасызбы? Бул оймолорду ошо лазерден ойдурабыз. Булар идея бардыгы өзүбүздүн эмеден келип чыгат. Көпчүлүк эмеден интернеттен ояктан эме кылышат. Биз буну мен өзүм сиңдим дизайнер. Ушул оймолор менен алектенет. Азыркы учурда ол дагы ошо Россияда иштейт. Ушуларды бүт ошол оймолорду өзү чыгарып, лазерге киргизип берген мага компьютерге. Ал ошонун эмелеринен чыгарабыз. Эжеке, сыр болбосо ушул бир септи канча сомго даярдап бересиздер да? Септин өзүнүн даяр бүтүшүбү. Эгерде бизге даяр материалдарды алып келип пахта салып даярдап беришибиз бүтүшү болсо, 8,5–9 миңге бүтүп калат. Эгер ичинде пахтасын салабыз, onu кабып даярдап беришибиз ошо 8,5–9 миңге түшүп калат. Кээде одан да кымбатыраак болуп калат, эгерде ичиндеги саны көбүрөөк болуп калса. Ошол эми мындай орто менен эме кылганда 10 миңге бүтөт да. Жана могу лазер менен оймосун алабыз деп элесизби жаначы? Ошону лазериңизди бир иштетип көрсөк болобу? Мейли. Кайсы могу сыртта дедиңиз? Сыртта, лазер сыртта. Биз мынерден эменин бурчегин чыгарып алабыз лазерден. Бул өзүнүн клейи, эмеге үтүктөгөнүбүздө ушул өзү эме болуп калат, жабышып калат. Буну компьютерден эле коет экенсиз да? Ооба, компьютерден эле өзүнүн эмеси функциясына карап туруп эле даярдап алабыз. 90 болуп калыптыр. Эжекелерибиз бул жакта компьютерде өздөштүрүп, могу оймолорду бул жактан лазердейт, лазерден эле чыгарып аткан, азыр көрөбүзчү кантип чыгарат. Жак даярдап атат азыр. Болду, э? Ого! Бул канча убакта чыгарып бүтөт экен? Эми азыр биз бир кабаттан койдук, бир 15 мүнөткө жетпейт. 12 мүнөттө азыр мынаны даярдап берет бизге. 12 мүнөттө бир комплектин бурчегин даярдап берет. Даяр кылып, э? Даяр кылып берет. Иштөөсү деле бат экен, э? Ооба, эгерде биз муну 2 кабаттап койгон болсок, бул жерден эмесин скоросту азайтабыз, лазерди көбөйтүп беребиз. Эгерде лазерди көбөйтө турган болсок, скоросту азайтабыз дагы бизге 20 мүнөттө 2 кабаттан оймону чыгарып берет. Ошондо азыр мону чийип берип атат да бизге? Бизге ушул азыр бурчек деп коебуз буну. Ошо бурчекти азыр чыгарып атат. Даяр кылып берет, э? Кол менен кыркканды бир топ жеңилдетип берет экен да бул эме? Бул кол менен мурун колдо кыркчу элек. Муну колдо кыркып, мына бул клей жок, бунун аркасынан биз беркиндей кагаз клейлерди колдончу элек да. Азыркы учурда биз бардыгы даяр, лазерден мынаны коебуз, материал даярдап койгондон клейди үстүнөн коебуз. Бул даяр, азыр апарып эле пресске коебуз дагы, престе басып эле клейлен даяр болуп чыгып калат. Биздин жалгыз иштегенге дагы бул өтө ыңгайлуу да. Айылда деле мына ушундай жөнөкөй шартта бир топ алдыга жылуу үчүн, каражат табуу үчүн ушундай иштерди жасаса болот.
Мына ушуну айтып Оразалы, бул залда канча бала машыгып атат бүгүнкү күндө? Азыр 20 чактуу, кээде 30. Азыр талаа иштери көп, ошон үчүн келип келбей эме болуп атат, бирок 20 чактуу келет. Таза келип кылат. Спорттун кайсы түрү боюнча? Бул азыр эркин күрөш боюнча болуп атат азыр. Бирок эки группага бөлүнөт, бул эркин күрөш боюнча, кийин экинчи группа бокс боюнча келип кылышат. Бул жерде ошондо спорттун эки түрү менен машыктырылат, ооба. Сиздер эркин күрөш боюнча машыктыруучубуз, ооба. Негизи эркин күрөшкө айла кандай каралып атат да, мындай басым кандай жасалып атат, балдардын келүүсү кандай дегендей? Азыр жакшы. Башта биз кылып аткан балдар жок эле эркин күрөштөн. Эч жок эле. Кыргызстан боюнча жок эле. Азыр эми мына көрүп атасыздар, Акжол Махмудов чыгып атат, баары чыгып атат. Азыр басым өтө көп, күчтүү болуп атат азыр. Ошон үчүн мына эркин күрөштү кылып атабыз, келип атышат азыр. Азыр өнүгүп атат эркин күрөш. Бул олимпиада түрү болгон үчүн атуу көп кызыгуу болуп атат да, азыр жаштарда кызыгуу болуп атат. Чемпионго жетишкен балдар барбы? Чемпионго жетишкен балдар бар. Мына 1-2-3 балабыз бар. Областтан алып келди. Биринчи орунду, экинчи орунду. Буюрса ушуларды академияга эме кылып атабыз, сүйлөшүп атабыз, академияга жөнөтөбүз. Ушулар барат. Демек, бул жерден алгачкы машыктыруулар болуп, анан кийин жогорулаганга дагы мүмкүнчүлүк бар экен да. Ооба, биз алгачкы пайдубалын түзүп беребиз да. Биз жогорулагандан уже болду. Ал жака барып академиядан өздөрү билим алат да. Биз өзүбүздүн тажрыйбабызга жараша беребиз ушул жерден. Ошол. Бокс түрү боюнча кандай болуп атат? Бокс түрдө башка өзүнүн экинчи группа келет, алар чоң группалар болот. Азыр өзүнүн агайы болот алардын. Ага келет азыр. Оразалы, айтсаң эми, алдыда кандай алгылыктуу иштер бар же максаттар бар да, ушул балдар эми азыр мына отурайган балдар эми бүгүнкү күндө жакшы үмүт менен аракет кылып атышат да. Албетте, жаштар эми келечек жаштардын колундагы. Мен максатыма жете албаганым ушу жаштар жетсин деп атам. Мен эңсетип эле мен биринчи келген балдар олимпиадага барам, ошонун эмесин алам деп, бирок жетпедим. Мен ушулардан чыксын деп мен аракет кылып атам да. Ушулардан мен өзүм машыктырып атам, ушулардан чыкса деп мен сыймыктанам да. Ушулар чыкса мен сыймыктанам ушуларданчы. Ошон үчүн мен өзүм аракет кылып буларга жардам берип атам, колдон келишинче. Жакшы. Бир өзүңүздүн бир тажрыйбаларыңыз менен не деп коет эле ыкмаларды үйрөтөсүз. Бир эки приемдарды көргөзүп коелу. Ошону көрөбүз. Бул жака тизилебиз. Негизги немелерден да, бул ыкмалардан да? Ыкмалардан. Бул эркин күрөштө эң негизги ыкмалардан. Өтүпкө кирип, мугамай көтөрөбүз. Анан жамбаш. Мына кармалып туруп. Анан бейли. Мына ушул ыкмаларды жасаганда канча упай алат? Же таза жеңишке жетеби? Таза жеңишке жетпейт, 4 упай алат. 4 упай. Толук мына. Дал толук түшүш керек. Көтөрөсүң мына. Чабат 4 упай аласың. 4 упай аласың. Эгер ушул жерде бул кармап ала турган болсоң ушул жерде. Монда бул уже туше болот уже, болду. Жеңесиң, толук жеңесиң. Толук жеңесиң. Толук жеңесиң. Жаш балдардан көрбөйлүбү? Кел Марат, мука. Приемдорду бошотпой. Эми булар эми келечектин чемпиондору да. Ооба, булар чемпиондор экөө тең. Жакшы ниет кылалы. Норма боюнча бул балдар күнүнө канча саат машыгыш керек? Анан жумасына канча күн келишет? Булар черезден келишет. Жумасына 3 жол болот. 2 сааттан машыгышат. 2 саат жетет буларга азыр. Булар нормасы 2 саат да. 2 сааттан ашырбаш керек, Жок. Анда кыйналып калат, нагрузка көп болуп калат да. Сабактарга барыш керек, бара албай калат, тура албай калат эртең менен кыйналгандан. Ошон үчүн 2 саат жетет буларга. Та башкаларынан көрбөйлүбү? Будан кичинекейлери бар? Будан кичинекейлер бас. Байсал. Күрөш көрүлөчү, чынында эле күрөш көрүлөчү. Чыныгы эле. Кана? Качпай күрөшөт. Мына буюрса Акжол Махмудов окшоп дүйнөнүн чемпиондору, Олимпиаданын чемпиондору. Кана? Тартып келе бер өзүңө, түртүп бара бер. Ой Азамат. Көтөр.
Болду, тур. Стойкадан. Дагы бир жол. Болду. Ой. О, жеңилип калды окшойт. Туше басылды. Кызыл майкачан, Канча жаштасыңар? Мен 9-да. 11. Экөөңөр салмагы бирдей экен да. Жакшы. Молодец, азаматсыңар. Дүйнөнүн чемпиону болду, Жакшы окуйсуңар мектепте? Булардын тарбиясына дагы өзүңүздөр көңүл буруп турсаңыздар керек, Көчөдө жүрүп туруп, урушпайт, тышпайт, ушул жерге келсе жакшы болот да баарычы. ынтымак бекемделет. Спорттун бир пайдасы ошол да өзү негизичи. Көчөдө көп жүрбөйт, тренировка кылат, ичине чарчат, үйүнө барып жатат. Ата көчөдө көп балдар жүрөт, тополоң баары ушудан башталат да. Спортко келсе андай болбойт. Бекерчиликтен, Бекерчиликтен башталат да. Не кылышын билбейт. Жакшы. Могу үчөн көкүрөт оло медал го, булар каяктан алган эми? Булар азыр айыл өкмөттөн алышкан, райондон алышкан, областныйдан алышкандар. 3-4 жылдан бери кылышып ошол жыйынтык ушул медалдар. Жыйынтык ушул медалдардан көрсөңөр болот ошо. Жыйынтыктар жакшы экен, буйруса. Жакшы буйруса. Эң ишенген балдарыбыз. Жанагы бир жерге күрөшкө алып барсаң уят болбой турган балдар ушулардан, Ушулар болот, ооба. Майлы. Сабай айылынын сыймыктуу жигиттер экен, негизинен ошол 3 жигит көп сыйлыктарга жетишиптир. Жакшы, сонун. Ийгилик каалайбыз. Ошо. Сабай айылынын спорт клубу дейт. Жигиттер, бали. Рахмат дейбиз. Чогуу. Чогуу. Кана машыгыр эле тоскоол боло бермен, Баштадык. Жумуштан кайттыңызбы эске? Ооба, жумуштан кайттым. Айлыңыздар сонун турбайбы? Сонун. Силер башка жактан келдиңерби? Биз айыл тартып жүрөбүз, менин айылым көрсөтөсүз. Билесизби? Аябай сонун билем. Ошол передачаны көрөм. Аябай сонун. Şu бүгүн айылыңыздарды тартып кетели деп күнүнө батып кайтып аттым эле айылдан. Рахмат, ишиңерде ийгилик. Мейлиңиз эске. Биздин айылыбыз тартканга рахмат. Болуптур. Мына ушундай айыл эли негизинен мейман дос келет. Көчөдөн барасың эле каяктан келдиң, кайда баратасың дегендей суроолорду узатып. Биз болсо ушул кайдан дегенде ЛТРдан келип, Кара Суу районунун Сабай айыл өкмөтүнүн Сабай айылын тартып элдерге, силерге чагылдырганга аракет кылдык. Эмне дейсиз? Коштошобуз. Мына күн да батып, кайта турган убакыт келип калды. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар.